Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүнгү жума ар бир үйдө бакубат, ошондой эле жакшылык болсун деген аруу тилегибиз менен биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто логопед дефектолог Нестан Мырзабаева келди. Анткени бул учурда биз кайсыл учурда балабызды логопед кайтарышыбыз керек, кандай учурда балабыздын сүйлөө жөндөмдүүлүгү кечеңдейт же болбосо бул учурда буга келгенде рыны айтып калат деп кээ бир учурда биз ата энелер көңүл коштагы мамиле кылып калабыз да балдарыбызга. Мына ошондуктан биз атайын теле көрүүчүлөрдүн суранычы менен бүгүн студияга логопедди чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мантаңыз менен. Эми мына ушул логопед дефектолог деген кесип биз билген менен анан кайсыл учурда алып барабыз, жакшы биле бербейбиз, логопед десиле өр тамгасын таанытат, айтканды үйрөтөт экен деп дагы түшүнгөндөр бар да. Логопед дефектолог деген. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен ойлойм, ошо мен бүгүнкү берген маалыматым көп ата энелерге, көп адистерге жакшы бир таасир алып келет деп ишенем. Эми логопед дефектолог деп ар кандай түшүнүктөр болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бирлер болсо р тамгасын, р тыбышын айта албайт, с тыбышын айта албайт. Логопеддин жумушу ошондой деп түшүндүрүлөт. Бул ал жөнүндө эле гана эмес да. Анткени деген логопед дефектолог бул эң жогорку психикалык функциялар менен иштеген адис. Биздин сүйлөө жөндөмүбүз жогорку функциялар менен байланыштырылган. Бул жогорку функциянын эң биринчи кандай десем белгиси да, сүйлөө жөндөмү. Ошондуктан ата эне деген баланыкын байкап, эгер баласы 10 жашка чейин сүйлөбөй турган балдар бар, ошону да ой сүйлөйт жакында деп алып барбаган учурлар болот. Ошону деген туура түшүнүп, туура кабыл алып, ата энелер ошол маалда логопед дефектологко алып барышы зарыл. Сиз негизи кайсыл ооруларга басым жасап көйрөк? Мен ар кандай оорулар менен иштейм. Мисалы үчүн расстройство аутического спектра, аутизм, синдром Дауна, өзгөчө балдар менен иштейм. ДЦП балдар менен иштейм. Кээ бир балдар ДЦП, аутизм менен байланышкан балдар бар. Ошолор менен иштешем. Сүйлөбөйүн тили чыкпай аткан балдар бар. Ошонун баары менен ошо менин жумушум ошол да. Анан ошол аутизм менен жабыркаган балдарды эмне үчүн биз дефектолог логопедке алып барышыбыз керек? Логопед биринчиден аутизм менен жабыркаган балдар биринчи неврологиядан өтүшөт. Логопед дефектолог бул мугалим катары кетет, үйрөтүү катары. Биз диагноз койбойбуз. Ал диагноз менен келген балдарга биз ошо высший психический функция деп коет, орусча айтканда, ошону менен иштешебиз да, ошо сүйлөгөнгө, тыбыштарды туура айтканга үйрөтөбүз. Анан сизге келген балдарда кандай жылыш өзгөчөлүк болуп байкалып жатабы? Жылыш өзгөчөлүктөр бар. Анткени биз деген башында 5 күн убакыт беребиз да, 5 занятия деп коебуз, 5 сабактан өткөндөн кийин эле балдардын жылышы билинет. Эми өтө сүйлөп кетпесе дагы, бирок бир аз хотя бы эмоция бергенди үйрөнүшөт. Мисалы үчүн анча-мынча тыбыштарды бергенди үйрөнүшөт. Такыр тыбыш айтпаган балдар болот. У деген элементарный тыбыштарды айта албагандар болот. Ошолорду айтканга аракет кылып калышат. Десе бизди туурап деп айткандарды үйрөнөт да. Жылыш болот. Бирок ата энелер деген түшүнүш керек, адистер да аны түшүнөт. Бул деген бат эле болчу нерсе эмес да, аз убакыттагы болчу нерсе эмес. Муну деген ата энелер түшүнүгү менен келип, бул көп убакытта уламдан улам жылууну байкашат да. Демек биз аутизм менен жабыркаган балдарды жөн эле үйгө катып койбой, баягы коомчулукка кошпой эле ката үйрөткөн ата энелер. Тескерисинче логопедке алып барып анын эмоциясын дагы чыгарганды үйрөтүш керек. Ооба, эмоцияны чыгарганды үйрөтүш керек. Көп аутизм балдар күлгөндү ким ыйлап атат, ким күлүп атат, ошонусун билишпей калат. Мен деген жөндөмү жок болуп калат. Бул менин колум. Ошону да түшүндүрүп үйрөтүүгө биздин жумуш ошондо турат да. Анан кандай учурда ушул балдардын сүйлөө жөндөмдүүлүгү кечигет? Мисалы үчүн сүйлөө жөндөмдүүлүгү азыркы убакта өтө көп сүйлөбөгөн балдар, өтө көп. Мисалы үчүн 1 жашта бала 5-тен 10 сөзгө чейин уже кыска сөздөрдү айтып калыш керек. Бер, мен, ата, апа деп кыска.
асты быштуу сөздөрдү. 3 жашка чейин уже 100дөн 300 сөзгө чейин билип калыш керек. Азыр андай жок. Анткени балдарды мен ушуну деген баягы өзүмдүн тажрыйбаман айтып кетейин. Баягы биз мурункуда балдар менен кандай ойноп, балдар эшикте ойноп, секирип, топ ойноп, азыр андай жок. Эшикте ойногон балдар аз. Сенсорный развитие деп коет орусча айтканда. Ошо сенсорный развитиясы өнүкпөй жатат. Ошого да байланыштуу балдар сүйлөбөй калат. Анан ата эне балдар менен аз сүйлөшөт, ошондон да аз сүйлөйт. Мисалы үчүн ата эне деген үйдөн кандай десем, бала менен чогуу кыймылдап, чогуу сүйлөп, жүр азыр кесебиз, мен кесем, мен айтам, мен сүйлөйм, мага бер деп сүйлөсө, тур деп сүйлөй берсе, баланын сүйлөө жөндөмү жогорулайт да. Ошондой. Негизи жаш балага биз чоң кишиге сүйлөгөндөй эмес, мисалы муундап сүйлөшүбүз керек экен. Ооба, муундап сүйлөш керек, бала түшүнүш керек. Мисалы үчүн жөнөкөй нормотипичный балдарга деле муундап сүйлөсө 1 жашынан, кел, отур, бул нан, бул чай, ичем, суу деп үйрөтө берсе, баланын тили ошого мээси, мышлениясы иштеп, анан сүйлөө жөндөмү жогорулайт да. Аутизм балдарга аларга өзгөчө так айтыш керек. Аутизм балдар биздин эмоцияны, биздин намек менен сүйлөгөндөрдү түшүнбөйт. Аутизм балдарга так айтыш керек. Отур, тур, бас, ки, сен, мен деп ушундай так айтканда алардыкы ошондон түшүнүшөт көбүнчөсү. Аутизм анан кайсы оорулар? СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности деп айтылат. Орусча айтканда, кыргызчасын айкалыштырып айта албайт экенмин. Ошондой балдар менен иштейбиз. Ал вниманиясы бир жерге токтобогондуктан балдарда. Мисалы үчүн азыр ошондойлор көп, чоңдордун арасында адамдар ошондой көп, бирөөнү кылып башкага алаксып кетип, ошолор менен иштешебиз балдардыкы менен. Анан дисграфия деген бар, баланын туура эмес жазышы. Мисалы үчүн балага молоко деп айтып атсак, ал макало деп жазып калышы мүмкүн да. Ошондой угат анткени. Ошондон психический функциясы нарушенный аныкы. Мээсинин ичиндегичи ошондон туура эмес жаш, ошону менен иштешебиз. Дислексия деген бар. Китеп окуганда китепти да туура эмес окушат. Мисалы үчүн ошол эле сөздү макало же каламо деп окулат. Тамгалар секирет деп айтып коет да, дислексия. Ошондойлор менен иштешебиз. Эми ар түрдүү анан жанагы тыбыш айтылбагандарды менен тоже иштешебиз. Ал жеңил формаларда нормотипичный балдар менен тыбыштар деле айтылышпайт, ошолор менен иштешебиз. Р, з, ш деп ушундай эмелер, тыбыштар менен. Демек, бул жөндөмдүүлүгү дагы артта калып же сиз айткандай башкача угуп, башкача жазып, башкача окугандар дагы болот. Ооба, башкача окугандар да болот. Мисалы үчүн, бала эмнеге сүйлөй албайт? Биринчиден аны сурдолог алып барыш керек, кулагын текшертиш керек. Угуп атабы ал? Эмнеге балам сүйлөбөй жатат деп. Сурдолог норма, баары жакшы деп берсе, анда башка мышлениясын текшериш керек. Ошондо биздин жумуш башталат, ЛБКП дефектолог. Эгер баланын угуу сезими жок болсо, ал кантип сүйлөйт? Сүйлөй албайт да, ал билбейт да кантип сүйлөшкенин, укпаса. Ошон үчүн ал сурдологторго кайрылат. Ал башка жумушта, башка адис. Гиперактивный деп коебуз го, биз аябай бат кыймылдаган, бир ордунда тура албаган балдарды, синдром Дауна менен жабыркаган балдар, бул балдарга эмнелерди үйрөтөсүздөр? Эмне үчүн биз сизге алып барышыбыз керек? Кандай өзгөрүү болот жашоосунда? Биз биринчиден эмен өзгөрүүлөр кандай болот? Биз деген дефектологдор, мен иштеген, мен адистеген бул эме да, инклюзия. То есть бул балдар келечекте өзү алдынча жашай турганга үйрөтөбүз биз. Мен өз алдымча жашай алам. Анткени апалары деген азыркы убакта кандай апалар деген, кел мен бутуңду байлап берейин, кел мен жедирип коеюн тамакты деп. Биз ошону өзү жесин, өзү уктат. Жада калса, мисалы үчүн өз алдынча укташ керек ал бала, өзү орду болуш керек кичинекейинен. Ошого дагы басым жасайбыз. Ошого үйрөтөт дефектолог, сүйлөгөндү үйрөтөт, өзүнүн мысли, өзүнүн мыслисин айтканды үйрөтүшөбүз. Мисалы үчүн тамакты ичкени, кашык кармаган, ошонун баары бизде ошолорго үйрөтөбүз да. Демек, баланы өз алдынча жашап кеткенге даярдап, окутуп, үйрөтөсүз. Жакшы экен. Анан эми мисалы сиз айткандай кээ бир тыбыштарды балдарыбыз айта албай жатат. Эмне себептен?
Ал деген кээ бир тыгыштарды айта албаган, ал биздин деген муундар менен байланыштуу. Мышцы деп коет, тилибиз туура эмес айкалышат, же могу тилдин астындагы уздечка ошонусу кыскалыктан, мисалы үчүн р тыбышын ошондуктан айта албайт. Р дегенде биз деген тилибиз титиреп туруш керек. Ошону титирете албайт балдар, р тыбышын ошондуктан айта албайт. Эми анын аябай көп да причиналарычы, абдан көп. Ошонун баарын айтып отурсак ал көп убакыт кетип калат да. Канча жашында ошол оор келген тугуштарды, мисалы р, с, кайсыл тугуштар оор болгон болсо, ошол оор тугуштарды канча жашында айтып калыш керек өзү? Рны мисалы үчүн мектепке барар маалда уже айтып калыш керек бала. Р деп уже ошого мээси жетип, тили титиреткенге мээси жетип, ошону биздики ошол бышып калат да мээбизчи ошол маалга. Мисалы үчүн с, ш-лар болсо 4-5 жашында уже айтып калыш керек. Демек эгерде биздин балдарыбыз 5 жашында с, ш-ны сыны т деп кээ бир тамгалар сиз айткандай тыбыштарды алмаштырып атса, биз демек сүйлөө жөндөмдүүлүгү артта калып атат деп эсептесе болот, ооба, туура. Логопеддерди издеп башташыбыз керек экен. Ооба, көп ата эне мисалы үчүн айтып атам го, бул кошунам, кошунам 5 жашында сүйлөгөн же там чоң атам 10 жашында сүйлөгөн деп күтүп жүрө берет. Ал иттей чоң катачылык ата энедечи. Эгер балаңдыкын байкап атсаң, биринчиден эле алып барыш керек. Ата эненин баланы кабыл албаганы ошол чоң катачылык да. Балам норма, жакшы эле. Анан биз деген баягы синдром просто деп коебуз, орусча айтканда. Ал бизде кыргызча болгондо жөн эле. Ой, ал жөн эле, мисалы үчүн, бул эмне сөздөрүн сүйлөбөй жатат. Ай, жөн эле сүйлөбөй жатат, эми сүйлөйт да. Жөн эле, синдром жөн эле деген бар да, ошону. Ошондон биз алысташыбыз керек да. Ооба, келет да, жөн эле сүйлөбөй жатат. Ал жөн эле, мисалы үчүн аутизм балдар көп келет бизге. Алардын ата энелери стимы деп коет, стереотипия мынтип качат айтат. Ал жөн эле качайт, мисалы үчүнчү, анын болбош керек ошону. Бул значит бир причинасы бар, издениш керек. Ата энени кабыл албагандары абдан көп бала жабыркап, көп жашка чейин чыгып кетип атышат, 6-7 жашта келет. Алар менен иштеш оор, анткени биз артка кайрылышыбыз керек. 2 жашта бала эмне кылыш керек эле, 2 жашта там бул сөздү айтыш керек, бул тыгыштарды айтыш керек. Ал артка кайрылып биз ошолорду бирден коюп чыгабыз да. Ошондуктан ата энелер эртерээк карап, баланы адистерге алып барып, өзлөрүнчө кеңеш алып, уже ошолорго бир кандай десем, өзүнчө бир маалымат чогултуш керек да. Демек биз ошол балабыз кайсыл бир тыбышты айтпай жатса эле эмес, кээ бир ата энелер мисалы сиз айткандай эмоциясын башкара албай жатса, же эмоциясын чыгара албай жатса, кээ бир бала бар такыр бирөө менен иши жок, же болбосо реакция жасабайт, ушундай балдарды дагы сөзсүз биз логопед биринчиден логопедке алып барса, бизге алып келет дефектолог логопедтерге алып келгенде биз биринчиден неврологко жиберебиз. Ошактан маалымат алып, ошактан кеңештерин алып, обследование өтүп келиңиздер деп. Андан кийин биздин жумуш башталат. Анан ошо сизге келген балдарда кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Бизге келген балдарда, мисалы үчүн, балдар эми көп, ар бир баланын өзгөрүүсүн айтып отурсам көп убакыт кетип калат. Бирок өзгөрүүлөр бар. Ата энелер бир 2 жума же бир 3 жумадан кийин эле байкап айтып келишет да. Балабыз күлүп калды, күзгү карап калды, турап калды, өз алдынча туалетке барып калды деген балдар бар да. Памперстен келген балдар бар, 6-7 жашка чыгып калат, бирок памперс менен жүргөндөр бар. Аларды дагы уже памперсин чечип калдык деген, ошол да бир чоң, кандай десем, чоң жетишкендик да алар үчүнчү. Ооба, сөзсүз түрдө. Күзгүгө карабай калган, өзүн карабаган балдар дагы болот экен да демек. Ошол дагы бир расстройстволор да. Биз деген, мен так айта албайм, анткени мен доктор эмесмин да, невролог эмесмин. Бирок ошондой балдарды бизге расстройство аутистического спектра деп диагноздор менен келишет да. Ал диагноздорду невролог, психоневрологдор коет. Биз үйдөн ошо балдарыбызга кандай көнүгүүлөрдү жасатышыбыз керек, кантип балдарыбызга кам көрүп турушубуз керек да? Эми мен деген мындай оор эчтеке алып келген жокмун бүгүн, анткени деген ата энелердин каражаты ар кандай да, аны сатып алыш да оор. Мен үйдөн өзүм балдарым менен кылган көнүгүүлөрдү эле көрсөтүп берейин дедим. Мисалы үчүн, мен үйдөн вилка, кашыктарды тизип коюп эле, кашык, вилка, кийинкиси кайсыл? Ошого бала мышлениясы жетиш керек. Биринчи кашык, вилка, кийинкиси кашык койдум деп. Кээ бир балдар кое беришет.
кашыкпы вилкабы любойун кое беришет да. Алмак Салмак коюштар керек. Ал деген переключение деп коет. Значит, мээси иштеп атат, переключается деп биз ошентип маалымдайбыз да. Андан тышкары үйдөгү көнүгүүлөр бар. Мисалы үчүн столдун үстүнө туруп эле мен балам менен ушинтип ойнойм да. Мисалы үчүн 4-1 депчи. 4-1 ал тураш керек мени. 4-1. Биздин кыймылды тураш керек. Биздин кыймылды тураш керек. Ошого мээси жетиш керек баланынчы. 5-1 же 2-4 деп мындай колду карап санаганды билбесе дагычы. Ана мен атайындай көнүгүүлөрдү распечатка кылып алам, ошону менен иштешкенге аракет кылам да. Эми көнүгүүлөр көп. Анан кантты салганда деле чайгачы, мисалы үчүн сүйлөбөгөн бала, 2 жаштагы сүйлөбөгөн балага кантты сал, бах кыска сөздөрдү. Биринчи слоговой структура деп коебуз, орусча айтканда биринчи муундук дыбыштар депчи, ошолор менен түзүлгөн сөздөр. Ма, па, неге биринчи ба деп үйрөтөбүз? Анткени б ал биздин алфавитибизде эң биринчи кандай десем үнсүз тамга да, үнсүз тамга болуп калабы. Ошо ба деп балага биринчи ба сахарды салып деле ба, топтургутсак деле ба депчи. Карма, мен кармайм. Ушинтип ар кайсы үйдөгү эле оокат жай менен эле баланы мен развивать этип берсе болот да, өнүктүрө берсе болот. Анан кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасайбызбы, шаар үйлөтүү дегендей. Шаарды өзгөчө үйлөтүш керек, анткени биздин сүйлөө жөндөмүбүз бул дыхание менен байланыштуу, дем алуу менен байланыштуу. Биз сүйлөп атабыз да, биз ага маани бербейбиз, бирок биз сүйлөгөндө мы баягы дем чыгаруу менен сүйлөйбүз да, дем алганда сүйлөбөйбүз, а дем чыгаруу менен. Ошону үйлөгөндө шаар үйлөтсө болот. Мен үйдөн эме жанакы чымчыктардын перья деп бар болот го, ошолорду үйлөтөм. Иши жеңил нерсенин баарын үйлөө деп ушинтип үйлөтөбүз да. Трубка менен деп чайды үйлөтсө деле чай буркурайт, ошону вау, карачы, чыгып атат деп ушундай эмелер да. Любой нерсе менен эле баланы, бирок ата-эненин чыдамы жетпей кетет. Көп ата-эне келет бизге, ой балдарды үйдөн үйрөтөлүк десек, отурбай койду, анан кылбай койду депчи. Биз менен кирет, биз 40 мүнөт сабак өткөрөм мен, мисалы үчүн 40 мүнөт мен эмне айтсам бүт аткарып чыгып кетишет да. Аны ошондуктан ой же сиз эле өткөрүп бериңизчи, биз үйдөн кыла албай жатабыз, үй тапшырмаларын берсек, ой аны кылбай койду, муну кылбай койду депчи. Биринчиден ошо биздин жумуш ошол да. Ата-энелер, апа деген ал эмне, ал баланы только сүйүш керек. Биз ошентип айтабыз ата-энелерге, силер только сүйгүлө, жакшы көргүлө, үйрөткөнү биз үйрөтөбүз деп. Демек, логопед дефектологко келген бала бир нерсени үйрөнүп эле калбай, эс алып дагы чыгат экен. Эс алып чыгат. Менин сабактарым өзгөчө өтөт, анткени меники оюн менен байланыштуу. Мен сабактарды стөлгө отургузуп, башка логопедчи көзгөнүн алдына отургузуп алып, ау деп үйрөтпөйм. Меники оюн аркылуу, биз ойнойбуз. Баланын, мисалы үчүн, ой сен чарчадыңбы, анда кел ойнойлу деп, ошо оюн убагында деле дагы бир тапшырманы аткара беребиз да. Ошонусу менен биз айырмаланабыз. Биз, мисалы үчүн, мен дагы чогуу 2 адис иштейт, үчөөбүз тең бир структура менен иштейбиз. Демек, бала оюн аркылуу оңой кабыл алат. Оңой кабыл алат, анткени алардын основной игровая роль деп коет го, ведущая деятельность игра. Ошо оюн менен жеңил кабыл алышат булар. Чуркап киришет, чуркап чыгышат, кетпейм деген балдар бар. Анан жана көнүгүү деп калбадыңызбы? Көнүгүү боюнча дагы бирди эстеп кетейин. Күрүч, гречка. Үйдө кандай крупа болсо ошону менен эле сеп. Ал жакка оюнчуктарды катып коюп, тап. Издеп тапканда, вау, таптым, мен таптым. Ошонун баары өнүктүрөт баланычы. Биз ага маани бербейбиз ата-энелер үйдө отургандачы. Демек, тапканда дагы жөн эле, таптың деп койбой, эмоция менен айтыш керек. Вау, таптым, Азамат, кел 5ти бер, 5. Сен азаматсың деп. Вау, тапкан жоксуң, жок, ооба деп ушундай эмел. Бул кашыкпы деп кружканы көрсөтсө, жок, бул кашык эмес, мына кашык деп. Ошентип эле балага күнүгө бир 5-10 мүнөт бөлө бериш керек да. Даже нормальный балдарга деле да. Өзгөчө балдарга эмес, нормальный балдар менен деле өнүктүрсө, аң сезими өнүгүп жакшы болот да, ошол таасири жакшы болот. Сизге ыраазычылык билдирем. Эркин микрофон берейин, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоо алсаңыз болот. Анткени бизге бөлүнгөн вакыт соңуна чыгып баратат. Рахмат. Урматтуу ата-энелер, урматтуу адистер, балдарыңарга жакшы көңүл бургула. Балдарды жөн гана эркиндикке жиберип койбогула. Ар бир ата-эне өз балабыз үчүн жоопкерчиликтебиз.
ата эне бала деген ата эне үчүн чоң бакыт. Балаңар сүйлөп, ойноп турган кандай чоң бакыт. Ошону силерге менин бүгүнкү берген интервьюман жакшы маалымат, жакшы таасир алып келет деп терең ишенем. Рахмат. Сизге ыраазычылык билдирем. Алтында болгон убактыңызды бөлүп, балдарыңыз менен сабактарыңызды артка жылдырып атып, эфирге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан ушу биздин балдардын сүйлөө жөндөмдүүлүгүн арттырып, алардын жашоого болгон мындай көз карашын, алардын дүйнө таанымын кеңейтүүдө, кайсыл бир тугуштарды айта албай жаткан болсо, ошол сиздин салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Дагы көптөгөн ата-энелердин дагы кубанычы, сүйүнүчүн дагы да арттырып өзүңүздүн ишиңизде ошол албан ийгиликтерди дагы көрүңүз. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто логопед дефектолог Нестам Мырзабаева болду. Эгерде сиздин балаңыздын сүйлөө жөндөмдүүлүгү кечеңдеп жатса, же болбосо кайсыл бир тугуштарды айта албай жатса, сиздин кыймыл аракетиңизге реакция жасабай жатса, же болбосо балаңыз эмоциясын чыгарбай жатса, же өтө эле эмоционалдуу болуп жатса, демек биз сөзсүз түрдө балдарыбызды логопед дефектологко алып барышыбыз керек экен. Биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кадырман замандаш, кийинки көрсөтүүдө жолукканча сак саламатта аман эсен туруңуздар.